Запор, iç катуу. Эмне болгондо адамдын ичи катып калат. Адамдын ичи өт башчасы өзүнүн өтүн койбой калгандыктан жана уйку без өзүнүн соогун жакшы чыгарбай калгандыктан. Буга эмне себеп болот? Буга эң биринчи эле стресс себеп болот. Стресс деген түшүнүк бул көп чоң түшүнүк. Мунун ичине капа болуу, ыза болуу, коркуп калуу, кичинекейинде кандайдыр бир нерседен коркуп калуу, чоңойгондо деле бир болор болбос нерселерге кыжылат болуу, бирөөгө капа болуп, жүрөгүндө ызаны алып жүрүү, бул негизинен мен стресс деп койдум дагы. Мына ушул стресс адамдын өтү менен уйку безинин жакшы койбой калгандыгына алып келет экен. Биз Кудай Таалам бизди ушундай кылып жараткан. Өтүң чыгат, заңың чыгат деп айтам мен келгендерге. Уйку безиң чыгат, заңың чыгат. Демек, өт суюктугу менен уйку бези соогунун ичегиге койбой калышы бул сөзсүз түрдө запорго, башкача айтканда ич катууга алып келет экен. Мындан тышкары дагы башка себептери, мисалы өтө толуп кетүү, кант диабети, көп кыймылдабагандык, ашказан ичеги системасындагы органдардын сезгенип калышы. Мисалы гастрит, эзофагит, холецистит, панкреатит, энтерит, колит жана башкалар. Сууну аз ичүү дагы запорго алып келет. Тамакты бузуу дагы, башкача айтканда тамактануу режимин дагы бузуу бул сөзсүз түрдө запорго алып келет. Мисалы сиз күнүгө эле кою тамак жей берсеңиз, күнүгө эле майлуу тамак жей берсеңиз дагы сиздин ичеги карындагы тамак сиңирүүңүз бузулуп, бул дагы запорго алып келет экен. Эми кандай клиника деп коет бизде? Кандайча адамга кандай болуп билинет? Адамга кандай кылып зыян алып келет ич катуу? Ич катуу эң биринчи адамдын башы көп ооруп калат. Адам чарчап калат. Бирөөнүн чачы түшөт, бирөөнүн денеси агала болуп кетет, бирөөгө экзема чыгат, угри чыгат, псориаз чыгат, витилиго деп коет, кыргызча ала деген ооруга алып келет. Денеге папилломалар, калдар чыга баштайт, кара дактар чыга баштайт. Тери кургак болуп калат. Мындан тышкары түнү шилекей агат, түнү тишин кычыратат, уйку эрте менен турганда жакшы эс алып турбайт. Ушуга окшогон дагы көп симптомдор ушул адамдын ичинде ичи катып, ичегилер кыйналып атканы ушул денеге чыккан нерседен билинип баштайт. Эми эмне болот экен? Ичип катып калганда бизде ичегинин ичинде полезные, патогенные и непатогенные деген, башкача айтканда керектүү микроорганизмдер жана керексиз микроорганизмдердин катнашы, өлчөмү бузулат. Булар албетте дайыма бизге керектүү микроорганизмдер дайыма бийигирээк туруш керек. Буларды сапрофиттер дейт. Мына ушул сапрофиттер азайып кетиши мүмкүн да. Буларды патогенные, зыяндуу бактериялар үстөмдүк кылат дагы, булардын саны азайып кеткенде адамдын ичи ката баштайт экен. Мындан тышкары албетте клиникасында дагы кайсы даттануулар, дагы кайсы жалоптор болушу мүмкүн. Мисалы сөзсүз түрдө ичеги узарып кетет. Мага менин клиникама ушундай адамдар келет, бир жолу бирөө келген, мен бир айда бир барам деп. Бул деген өтө чоң, бул организм уланып атат деген сөз. Бирөө 10 күндө бир барат, бирөө бир жумада бир барат. Ушунун баары, башкача айтканда, адамдын ичинде пайда болуп калган токсиндер, зыяндуу заттар, булардын баары күнүгө чыгып туруш керек эле. Эгерде өтүңүздө уйку безиңиз иштеп турса, ал күнүгө керексиз зат заң менен, сийдик менен, тер менен чыгып туруш керек эле. Бирок ал заң менен чыкпаса, сиздин организмиңизге калып, мен жогоруда айткан оорулардын баарын алып келет экен. Эми ошол узарып кеткен ичегилер эмне үчүн узарып кетет? Биринчиден, өт менен уйку без жакшы койбой калганда ичегилер оорлошот.
Анын ичиндеги микроорганизмдер көбөйөт дагы, ичеги оорлошуп, ичеги ылдыйга түшүп калат. Бир жак бөлүгү түшүп калышы мүмкүн жоон ичегинин. Ички ичеги толук түшүп калышы мүмкүн. Мына ушулар түшүп калгандан кийин анан мына ичегилер ылдыйга түшүп баштаганда ички ичегиге өт куят да, анан ошондо өттү тартып кетсе, менин өтүм УЗИде кыйшык деп чыкты деп айтышат. Демек эң биринчисин өтүңүз куйбай калды. Куйбай калгандан кийин ичегилер кызарып шишип, ылдыйга түшүп калгандан кийин гана өттүн түтүкчөсүн тартып кетип, анан ошондон загиб желчного пузыря, менин ичегим кыйшыйып калыптыр деп, мына ошондон келип чыгат экен. Мындан тышкары дагы эң жаман бул ичегилердин ич катып калгандан кийин ичегилердин узарып кетиши, бул ушул органдардын түбүндө жайгашкан эркектердин жана аялдардын жыныс органдарынан кысылып калуусуна алып келет. Эми кысылып калуу деген орган, ал кысылып калганда жаш кан албай калды. Демек, аялдардын жыныс органынын өзүнүн функциясы аткарган кызматы бузулат экен. Эркектердин функциясы аткаруу кызматы бузулат экен. Эркектерде простатит, бара-бара алга дагы эч кандай чара көрбөсө, узарып жаткан ичеги барып аденома, башкача айтканда онкологиялык ооруларга алып келип коет экен. Ал эми аялдарда болсо сөзсүз түрдө миома матки, киста матки, эндометриоз, аденомиоз, выпадение, аялдардын жыныс органынын жатынын ылдыйга түшүп калышы дагы ушул ичеги такай жатынды кысып турган үчүн ал ылдыйга түшүп калат экен. Выпадение матки болуп калат экен. Мындан тышкары аял киши болобу, эркек киши болобу геморрой болот экен. Мындан тышкары ошол адамдын буту деги эле сыбай коет экен. Ким мен үшүкчөлмүн дедиби, анын ичегисин зыян, ичегисин айынан болот экен. Эмне үчүн? Себеби запордон ичеги узарып кетип, бутка кетип аткан кан тамырларды кысып калат экен. Айта берсе, мындан да башка көп ооруларга алып келет экен. Демек, кыргыздар абдан жакшы айткан экен, ичиң таза болсун деп. Демек, ичеги күнүгө өзүнүн заңын чыгарып туруш керек экен. Адам запор деген оору менен оорубаш керек экен. Эми канткенде жакшы кылабыз. Урматтуу мекендештер, канткенде жакшы кылабыз да, азыр медицина, мен дайым айтып коем, экиге бөлүнүп калды. Бирөөсү бул официалдуу медицина. Бул официалдуу медицина, биз таблеткаларды жазабыз, суюктуктарды жазабыз. Сиздин ичегиңиз заңды айдап кетсин деп эле. Ошол эле мисалы ошо иштин ичиндеги катып калган заңдарды айдашып кетиш үчүн дюфалак, пикалакс деген нерселер, алар ичегинин ичиндеги заңды эле айдап кетет. Урматтуу мекендештер, мынагу ичегинин ичиндеги, ички ичегиде турабы заң, жоон ичегиде турабы, ичиндеги заңды эле айдап кетет. А заң чыгыш үчүн, урматтуу мекендештер, ичеги өзү мынтип сокращение болуш керек, жыйрылыш керек. Жыйрылып гана заңды сүрүп чыгарып кетиш керек. А жыйрылуу бул бир гана өт менен уйку безге гана байланыштуу. Демек, сиздин өтүңүз чыгат экен, уйку безинин согу чыгат экен, анан ал жыйрылат экен. Көрдүңүздөрбү? Демек, жакшы болуш үчүн көп нерселерди аткарыш керек. Биздин медцентр комплекстүү лечение кылат. Комплекстүү дарылоо жасайбыз. Демек, кимде ким запор менен кыйналып атабы. Кимде ким запордон кийин мен жогоруда айтып кеткен оорулар менен ооруп жүрөбү. Анда биздин мед борборго келиңиз. Биз натуралдык ыкма менен, биз деген официалдуу медицинадан айырмаланып, альтернативдүү медицина деп аталабыз. Биздин альтернативдүү медицинабызда биз канды тазалоо менен, эмне үчүн? Себеби ичегиде жашап аткан патогендүү микроорганизмдер ичегиде дагы көбүрөөк жашап ошол жака зыян берет экен, жана өзүнүн жумурткаларын кандын ичине киргизип берет экен. Демек, биз кандын ичиндеги жумурткаларды өлтүрүш үчүн анын эч кандай ар түрдүү альбендазол, декарез, андай мындай вермокс деген таблеткаларды берет экенбиз. Бирок алар кандын ичинде жүгүрүп жүргөн паразиттердин, патогендүү паразиттердин жумурткаларын өлтүрө албайт экен. Дюфалак, пикалакс берген менен биз ичегинин заңды эле айдап коет экенбиз, запор менен күрөшө албай калат экенбиз. Демек, комплекстүү дарылоо кылыш керек экен. Комплекстүү дарылоо кылмайынча, сиз биринчиден запордон айыга албайсыз, өтүңүз менен уйку безиңиздин сокторунан куя албайсыз, жана жогоруда айтып кеткен оорулардан айыга албайсыз. Эгерде кимде ким толук
комплекс лечение алам десе, биздин медборборго келип кайрылат.